Так, вкусный точкада турабыз. Biraz шамжум этип алалы. Анан жанагы вопрос берип калышат да мага кээде, баягы таксиден башка эмне иш кыласың депчи. Таксиден башка мен негизи эле протяжение 7-8 лет 2 жумушта иштейм. Түнкүсүн таксиде, күндүз бала карайм, нянёкмун. Нянёк десе бирөөнүн баласын карабайм, өзүмдүн кызымды карайм. Менин 3 кызым бар да. Экөөсү школьный возраст, бирөөсү кичинекей 4тө. Түнү иштеп келем, күндүз ошо кызымды карайм. Ортодон бир убакытта уктайм, бир 3 саат, 4 саат. Ушундай зомбидей эле иштейм. Келинчегим болсо эч жерде иштебейт. Тапкан акчамды келем, таап келем да ошого берем. Ал өзүнүн расходдору бар, женский расходдоруна колдонот, тияка барат, бияка барат, эс алат, подружкалары менен тияка барат, каалаганын алат. Потому что ата-энесине мен убагында айткам, кызыңарды көлөкө жерде багам, эч нерседен кем кылбай багам деп, ошону аткарып атам. Анан эркектер, жигиттер, силерге дагы айтарым, келинчектериңерди ушундай баккыла. Бүгүн түнү менен иштейм, пятница, суббота, воскресенье иштеген акчамды берем, Дубайга жөнөтөм. Дубайга барып келет, 3 күн, 4 күнгө эс алып, аяктан келгенден кийинки жумада Малайзияга жөнөтөм. Ошондой туугандар. Ошентип иштеп атабыз. Элден калбай, элден ашып кетпей, ортодо акырын повод бербей ишти кылып атабыз. Ошондой жооп силерге жигиттер, туугандар.